Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын көпчүлүгү курулуш компанияларынын жетекчилери, ишкерлер жана саясатчылардын туугандары экендигин Азаттык жазып чыкты. Алардын арасынан элге белгилүүлөрү Бишкек шаардык кеңешинде эң жаш депутат аталган 24 жаштагы Темирлан Токтобеков, Жогорку кеңештин депутаты, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абджалиевдин уулу экендиги белгилүү. Өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбековдун агасы, экс-депутат Мамытбай Салымбековдун уулу Жумабек Салымбеков шаардык кеңештеги бай депутаттардын катарын толуктайт. Жумабек Салымбеков Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун күйөө баласы. Бишкектин ушул чакырылышындагы кеңешинде ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү көп экендиги белгилүү. Маселен, аты жөнү мурда кийин кеңири коомчулукка анча белгисиз адамдардан куралган Икрам Илмияновдук экендиги айтылып жүргөн. Мекеним Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү ири курулуш компанияларына тиешеси бар адамдар экендиги айтылат. Ошондой эле экинчи ирет шайланып келген Гүлнара Молдобаева Бишкек курулуш фирмасынын жетекчилеринин бири. Елизавета жана Имарат Строй аттуу эки курулуш компаниясынын жетекчилери Нуржан Тынымсейитова менен Даниярбек Иманалиев дагы шаардык кеңеште эл өкүлдөрү. Ал эми белгилүү саясатчылардын жакындарына мамлекеттик ишмер маркум Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев, Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын аппаратын башкарган Үсөн Сыдыковдун небереси, Жогорку кеңештин депутаты болгон Бактыбек Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы бар. Жогорку кеңеш депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин эки бирдей жакыны шаардык кеңеште депутат. Иниси Талайбек Сариев менен кызы Наргиза Жолдошбаева Өнүгүү фракциясынан депутат болуп келген. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Коңгантиевдин агасы, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Коңгантиевдин уулу Кубанычбек Коңгантиев экинчи жолу депутат болуп шайланды. Учурда камакта отурган экс-мэр Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова дагы депутат экендиги белгилүү. 31 мартта өткөн КСДП съездинде Алмазбек Атамбаевдин жанында турган шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун жакындарынын компаниясы 3 жылдан бери Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдө тендерди утуп алып жаткандыгын коомдук ишмер Эдил Байсалов иликтеп чыккан.